Азыр бизде шул мезгилде Кыргызстанда болуп аткан нике келишимдеринде бир кош көңүлдүүлүк бар. Өткөн сабагыбызда да айткан болушубуз керек. Күбөлөрдүн ким экени белгисиз. Бул нике кыйылып атканда эле тагып келе бул эркексиң акылың жайында бас бисмилла деп эле нике кыйылып жүрөт. Бул андай болбош керек. Ошол молдекенин же болбосо бул жердеги имамдын жанагы атайын баракчасынын журналында күбөлөрдүн аты менен телефону анын маалыматы жазылыш керек. Паспорттогу аты. Мүмкүн болсо паспортун копия кылып тиркеп коюш керек. Муну бүгүн ушундай бир келишим болду. Бул келишимде паланча кызы паланчанын уулу паланча нике кыйылды, номери мынандай. Буга мынча күбөлөр катышты, никени биз дурус дедик, ата-энеси келди, күбөлүккө катышты, же болбосо ата-энеси уруксат берди деген. Эртең ушундай учурлар болуп атат, ата-энесинен уруксат сурабастан нике кыйылган абалдар болуп атат. Эми биздин Ханафи мазхабта ушундай маселе бар. Вали же болбосо кыздын ата-энеси, тууган уругу, ага, иниси вали болуп эсептелинет дагы, ошолордун ыраазычылыгысыз деле нике жүрө берет деген маселе бар. Себеби бизде валинин, тууган уруктун, ата-эненин, ага, ининин уруксаты важип болуп эсептелинет никеде. Важип табылбаган болсо, соо аз болгон боюнча нике кыйылды эсеп боло берет деп кээ бир жерде молдекелер кош көңүлдүү кылып коюлат. Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин пикиринде мына ушундай. Бирок азыркы мезгилде фатва сахибейн Абу Ханифанын эки шакиртинин сөзүнө фатва берилет. Азыркы заманда адамдар азыр эмне кош көңүлдүүлүк болуп кеткен мезгилде азыр ата-энесинин уруксаты сөзсүз керек деген маселе. Фатва аля Qawli sahibeyn. Fatva sahibeynin fatvası sözüne fatva verilir. Al degen kандай? Nikah kıyılıp atkanda sözsüz türdө ata-enesinin ruhsatı boluş gerek. Anın bir ökülü boluş gerek. Agası, inisi, balası, же атасы никеде катышып, ооба мен кызыма уруксат бердим, шул никеге деген сөз болушу керек. Эми качан Абу Ханифа рахматуллахи алейхинин сөзүнө фатва берилет? Качан эгерде Кокустан бизде азыр Россияга иштеп аткан кыздарыбыз көп, бизди баягы бир шариатка туура келбеген, Кореяга барып иштеп аткан кыздарыбыз бар, Японияга да бар экен, Америкада бар, махрамсыз кетип иштеп атат. Бизде ажылык умрага келгенде эле кайсыл неме барбы? Күбө барбы, махрам барбы деп сурап калып эле башка мезгилде эч ким көңүл бурбайт. Соода сатыкка кетип аткандарга махрамды эч ким тактап аткан жери жок. Турист болуп ойногону кетип атканда эч ким махрамды сурап аткан жери жок. Иштегени кеткенде эч ким сураган жок. Анан ажы умрага келгенде махрамды сурап калынып атат. Эмнеге мындай? Себеби ажылык менен умра маселесинде biraz биздин колубузда мүмкүнчүлүк бар да. Сен махрамыңды алып келбесең, сага виза чыгарбайбыз деген. Ал эми Москвага жумушка кетип атканда, Америкага жумушка кетип атканда, Кореяга жумушка кетип атканда андай мүмкүнчүлүк бизде жок болуп атат. Дини идарада болсун же мусулмандардын колунда. Ошол себептен ушул жакта biraz боштук бар. Аны ар бир эркек ошол кыздын атасы, кыздын агасы, баласы ушуга көңүл бурушу керек. Себеби ошондой абалдарда көп аялдардын кор болгонун көрүп калып атабыз. Россияга кетип, же болбосо Кореяга кетип, ошол жакта башка эркектер менен жүрүп кеткен кыздар дагы бар. Анан ага кыйын болуп тарбияга чакырган жанагы зөөкүр патриоттор дагы бар. Sen bürönün kızın, bürönün ecesin жақшылыққа чакырганга сенде акың жок сен. Сен өзүң үй бүлөңө гана акылуусун. Кыргызстанды уят кыл. Кыргызстанды уят кылып атса, ал ошол агасы, анын тууганы гана жооп берет. Сен ага самасут же башкача айтканда өзүңчө өкүм чыгарганга сенин акың жок.
арам болуп эсептелет. Барып кыздарды апарып биз жерге чечиндирип, өзү башка эркек менен жүрөсүн деп айыптап атат. Анан апарып жылаңач чечиндирип алып, анан мен сенин видеоңду таркатамын, ал эле бул эле деп дагы бир шариатка туура эмес келбеген ишти кылды. Өзү ошо эркектердин ар аялды бир токойго алып барган өзү шариатка туура келбейт. Анан анын суд өзүнчө өкүм кылгандыгы андан дагы туура эмес. Шариатта бардык тарабынан туура эмес. Эми ушундай болуп кыздарыбыз сыртка чыгып кетти, эжелерибиз сыртка чыгып кеткенден кийин барды дагы анан айерден дагы бир мигрант ошо бизден кеткен бир кыргыз жигитти көрдү дагы. Экөөнүн көңүлү туура келди дагы, экөө жетелешип барды дагы. Москвада андай бир кызыкчылык жок экен. Бир татар имамга барды дагы, бизди никебизди кыйып коюп, экөөбүз башкошканадабыз, отур деп отургузуп, анын никесин кыйып койгон учурлар бар. Андан кийин иш бүтүп ана болор болуп боёгу канып дейби, кандай дейт? Ошондой болгондон кийин анан кийин ата энеге уруксат маалымат берип атат да. Биз ушундай болдук. Эмне болду? Биз баш кошуп алдык. Ушундай мезгилде гана Абу Ханифа рахматуллах алейхинин сөзүнө фатва беребиз. Макул эми ата энесинин уруксаты жок, ушундай кылыпсыңар. Негизи ата эненин, тууган уруктун, ага ининин уруксатысыз, ата энесинин дуасысыз кылынган никеде береке болбойт. Ата эненин, ал кыздын кадыр баркы дагы болбойт. Ал качан ошол кызды сенин агаңдын астынан, сенин атаңдын астынан башын ийип, колун сурап алып кеткенден кийин анан ошол кызга урмат сый башталат эркектерде. Болбосо сен келгенсиң да, сен аркаңан издеген эч ким жок деп кыздарга болгон зулумдук көбөйөт ошондон. Ошон үчүн айтып атабыз, кыздарыбыз, эжелерибиз, апалар, өзүңөр арзан баалабагыла. Жактыбы? Аллахым разы болсун, сонун болуптур. Кабар бергин, эркекке айт, азаматсың, мен да сени жактырдым. О менин үйүм мындай барып, атамдын жанынан уруксатымды ал. Анан атамдар мага айтса, анан мен ушу уруксатымды берейин деп. Шашпагыла, ал сени жакшы көрүп калган болсо, ал кетпейт. Алат. Эгерде жакшы көрбөгөн болсо, сизди колдонууну каалап аткан болсо, ошентип шарт койгонуңузда ал куйругун тийет. Анан ошол жерден билесиз, анан акыйкы чыныгы сүйүү каякта экенин, же сүйүү жок, жөн гана сизден пайдаланууну каалап атканын ошол жерден билесиз. Анан кыз урматталат, анан кыздын аркасынан издеген эркектери бар деп, эркек ошол аялга жакшы мамиле кылат. Эми биз айтабыз, ушундай мезгилде, кокустан болуп калган мезгилде гана биз эмне дейбиз? Эми макул эми силердин никеңер дурус. Кылып аткан ишиңер зина, жанагы никесиз кошулган арам иш эмес. Эгерде боюнда болуп же төрөп калган болсо, ушул төрөлгөн бала зинадан төрөлгөн бала эмес деп ошондо өкүм чыгарабыз.